Достор, мына доллардын баасы кайра өстү. Курс абдан көтөрүлдү. Мына Моссоветтеги курстар бир жума мурда эле 88 бир канча болуп аткан, азыр уже 89дан ашып кетти. Мунун мына Нацбанкта болсо курстар мына 89.17 расмий курс. Доллардын курсунун өсүүсү бул суроо талапка байланыштуу. Канчалык долларды көп суроо болсо, ошончо анын баасы курсу өсө берет. Эмне үчүн ушу суроо талап долларга өсүп атат? Анткени Россиядагы санкциядан улам аларга доллар кирбейт дагы. Анан долларды башка өлкөлөрдөн сатып алышат, биз сыяктуу өлкөлөрдөн. Былтыр дагы ушундай доллар катуу көтөрүлүп кеткенде Нацбанк жакшы регулировка киргизди эле. Нацбанк эмес, биздин правительство, өкмөт сыртка ушу долларды чыгарганга болбойт деп бир бөгөт койгон, 10 000 доллардан ашык бир киши чыгара албайт деп. Кийин ошол бөгөттү алып салышты эле. Азыр кайра курстар өсүп баратат. Курстун бир топ өсүп кеткени биз үчүн өтө оор. Биз сыяктуу ушу импортко көз каранды өлкөлөргө бул оор нерсе, оор шарт. Анткени баалардын баары көтөрүлөт. Биз ошо торговый балансыбыз отрицательный да. Биз ошо көп нерсени сатып алабыз сырттан. Бензинден баштап, телефонго чейин, жөнөкөй буюмдарга чейин азык-түлүктүн көбүн ошо долларга сатып алабыз, сырттан келет. Ошондон өсөт. Муну сөзсүз түрдө жакынкы убактарда кайра бөгөт коюп, доллардын курсун нормализовать этпесе, азыр уже обменкаларда сатпай калган курстар, ошол айтылган, көрсөтүлгөн курстар менен, анан кымбатыраак курстар менен сатып жатышат.